эл кыргыз эли биригип улуу жыйын өткөрсөк, менде арман болбосо эле. Азыр кыргыз 40 уруу, 40 туу, 40 тамга болуп бөлүнүп жүрөбүз. Bir жакадан баш, bir жеңден кол чыгарып ынтымагыбызды бекемдейли. Парламент жөн эле барып отуруп калуу эмес, кресло кучактоо эмес, дайыма чынчылдык менен, адилеттүүлүк менен кур намыс үчүн саясатка барып аткан жокмун. Өзүнчө эле бир керсейип калат го. Жөнөкөй боюнча. Жөнөкөй боюнча. Шайлоодо бөлүнбөйлү, тазасын тандайлы, татыктууларды шайлайлы. Урматтуу эл журт, ассаламу алейкум. Биз Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп чыккан талапкерлерден интервью алууну улантып жатабыз. Кезекте дагы бир талапкер чыгып жатат. Оштогу номер 8 шайлоо округунан Токторов Мырзабек Сариевич. Ал талапкер кандай талапкер? Аны бүгүн сиздерге ушу 1 сааттык интервьюда ачып беребиз. Анын жан дүйнөсүндө эмне кайнап жатат, дымагы кандай, алдында программасы кандай, ал кайдан чыкты, саясатка кантип кирип келе жатат. Ошону сиздерге бир колдон келишинче 1 сааттын ичинде айтып беребиз. Биздин интервью мындай жасалма эмес. Болгонун болгондой, орустар айткандай, как есть эле тартабыз, көрсөтөбүз. Урматтуу шайлоочулар, номер 8 шайлоо округунун шайлоочулары, жакшылап көңүл буруңуздар. Канча талапкер чыккан болсо, ошолордун ичинен дагы бир татыктуу талапкер экен, Токторов Мырзабек Сариевич. Азыр мына Ошто жолугуп атабыз. Как есть? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудай. Чарчабасыздар? Жакшы. Болуп атабы? Рахмат, Кудай ашыгы. Алымбек датка, Курманжан даткалар чыккан аймактан чыгып келе жаткан талапкер. Биринчи жолу көрүшүп атам бул киши менен, бирок сүрөттөн көрдүм эле интервьюда. Рахмат. Жакшы иштер? Кудай ашыгы, рахмат. Жакшы. Келиңиз, сизге микрофон тагып коет. Куш келдиңиз. Рахмат. Кече мына мамлекеттик телекомпанияга интервью бергени кечинде келип дебатка катыштыңыз, а? Анан Ошто эле түнөп бүгүн эми эртең менен биякта жолугуп атабыз. Жакшыбы? Жакшы, Кудай ашыгы. Дух 1000 миллионбу? Кудай ашыгы. Жакшы. Абдан жакшы. Сиздин шайлоо округуңуз бул номер 8. Номер 8. Кайсы район, кайсы аймактар? Алай, Чоң Алай, Кара Суунун Мады айыл өкмөтү, Башбулак айыл өкмөттөрү кирет. Кара Суудан 2 эле айыл өкмөт кирип турдан да? Ооба. Мады айыл өкмөтү, анан Кара Суу, Башбулак айыл өкмөтү. Шарк. Шаркта кошулат. Шаркта кошулат, ооба. Жакшы экен. Канча талапкер чыкты? 21 талапкер чыкты. 21 талапкер чыкты. 21 талапкер. 21 талапкер. 21 талапкер, талапкерлерди мындай тизмектеп ачып карадык эми. Сиз саясатка буга чейин эми баягы бизнес кылып жүргөн киши экенсиз. Жеке ишкерлик менен алек болдум, ооба. Анан саясатка эми эле мындай баш багып келатат экенсиз. Ооба. Тизмени ачып карасак, жалаң саясаттын карышкырлары бар экен ошол жакта. Сиздин округуңузда. Ооба. Ал карышкырлар менен мындай кантип, кандай дух менен ат салышып чыгып атасыз? Ар бир доордун өз мезгили болот дегендей, Кудай кааласа мына президентибиз мүмкүнчүлүктү берип атат. Элибизге дагы мүмкүнчүлүктү берип атат. Татыктуусун тандап алла деп атат. Кудай кааласа элимди, жеримди өтө жакшы сүйөм кичинемден. Ошол калыптанган, ошону Кудай кааласа мүмкүнчүлүк келди чыгарабыз. Ар тараптуу. Ар тараптуу. Жашыңыз канчада? 42-ге чыктым. 42-де. Ооба. Көрдүңүздөр, урматтуу эл журт. Мына 42-ге эми чыккан, жаш иштейм деп чыгып аткан талапкер. Азыр программасында айтып берет. Жакшылап ушул интервьюну аягына чейин чыдап көрүп коюңуздар дагы, анан программасын карап, баягы бюллетень номерин да айтат. Ошого карап добуш берип койсоңуздар болот экен. Бюллетенде номериңиз канча? 13. 13-чү. 8 округ 13. 8 округ 13 номурдагы бюллетень номуру, ошого карап добуш берсеңиздер болот экен да. Шайлоо эми кандай, мындай үгүт иштери кандай башталды? Жакшы элеби? Үгүт иштери жакшы эле. 10 ноябрдан баштадык. БШК тарабынан, УШК тараптарынан түзүлгөн ар бир округга бардык, уюштуруп берген. Эл менен жолугуштууларды өткөрдүк. 17 ноябрда бошодук. Андан кийин өзүбүздүн баягы программабыз менен жүрүп жатабыз.
эл аралап. Шайлоо эми кандай өтөт сиздин оюңузча? Шайлоо, Жакшы эле өтөбү, мындай реалдуу эле өтөбү? шайлоо реалдуу. Бул тарыхый шайлоо. Тарыхый шайлоо. Сиздин ишенимиңиз кандай? Мамлекеттен ушунча шарт түзгөн адам. Ишеним элибиз ишенгендей эле. Ушул карапайым калкыбыз ишенгендей эле. Ишенгендей эле болот. Жакшы болот. Себеби бул тарыхый шайлоо. Буга чейин мындай таза шайлоо эч бир оюбузга келген эмес да. Ошол. Азыр эми ушунча аттаныпсыз. Саясатка мындай баруу план качан пайда болуп калды? Саясатка баруу план атам Токторов Сары партиялык мектепти бүтүп, алайда ушу совхозго, колхозго өзүнүн кызматын зоотехник жагын аркалап, аябай адилеттүү, так кызматын кылганда элге үлгү болуп. Анан ошол маалда айтчу эле, улум, бул СССР, Кыргызстандын кызыкчылыгын, Өзбекстан, Тажикстан, ушул кошуна мамлекеттердин кызыкчылыгын да биз коргошубуз керек. Ошол жогорку советте, Кремльде ошол жака депутаттыкка барып, билимди алып, ушуга максат койдум деген да раматтылык атам. Анан бирок 91-жылы СССРбиз жоюлду. Өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү алганда ушунчалык чоң сүйүнүч болду. Андан кийин айтты, балам, бул жагына жашоонун агымына карап, бирок дайыма чынчылдык менен, адилеттүүлүк менен, ушу жөнөкөй болгонго, анан ар тараптуу болгонго ушу колуңардан келишинче билимди алгыла, тажрыйбаны алгыла деп ушу кеңештерин берген да, андан кийин уже ал жак жоюлду. Бул жакты эми жакшы болду, өзүбүздүн эгемендүүлүккө салым кошкула депчи. Анан ошодон дагы эми андан кийин атам билим берүү тармагын тандап, элибизге билим керек экен, жогорку жактарга жетиш үчүн деп, борборубуздан ошо тарых факультетин бүтүрүп, мугалим болуп эмгектенди, пенсияга чыккыча. Ошол. Демек ошондо түптөлдү деп, ошондон андан ары да эгемендүүлүктү алгандан бери как раз биз ага чейин садикте, бала бакчада көрүп калдык СССРдин конфеттерин жеп. Атам баягы апам биз бала бакчадан чыкканда сөзсүз баягы дана конфеттен алып берет эле. Тишиң ооруйт десе болбой. Анан ошолорду жеп чоңойдук. Кийин эле эгемендүүлүк алдык, кыйынчылык заман бардыгыбызга келди. Бардыгыбыздын башыбызга келди. Ооба. Ошондон мектепте окуган күндөрдү, билим алып атканда канчалаган материалдардын жетишпесиздиги, ушулардын баардыгын басып өттүк да. Мектептенчи. Мындай кылсам болот эле, мындай кылсам болот эле деп. Анан биз 5-класс болгондо турецкий лицейлер ачылып калдыбы. Мырзабек, сен барсаң болот дешти. Ошо мугалимдер жамааты жыйынтык чыгарып берди. Сен барып окушуң керек, билим алышың керек. Активдүүсүң. Окуучуларга биз жокто дагы агайлар баягы бир аз чыгып кетсе, чыга калып, китеп окуп берип коюп, өзүм билгендеримен айтып неме кылып калчу элем да. Сен барсаң болот дедилер, бирок ал убакта эми атамдын айлыгы аз. Апам үйдө турат, энелик мээрибин берип, мугалим болгонго мал чарбалычылыкты деле көп кылбай, азыраак эле. Анан ошондо ошого барбай калгам окууга. Контракт кымбат эле чындыгында. Биринчи мектепте окуп бүткөн жылдары. Ал убакта баягы мугалимдер айтып койду, бир элестетип алчы, сен ошо кандай келечекте ушул лицейге барып калсаң кандай көрөт элең депчи. Анан сразу эле элесиме келди. Тол районунда чоңойгонбуз дейм алайда. Отун суу алып, бийик асказолордон. Анан кар басып, мал карап, эртең менен туруп мындай. Ысык суукту көргөн. Ысык суук. Ооба, барды жокту көргөнсүз. Ооба. Ошолорду бир карадым да, эми жаш баласың да 5-класс. Дипломат болоюн деп оюма келиптир да. Дипломат болушум керек экен. Ошол убакта ушу Малайзияны, мындай Сингапурду кайсы газеталардан окуганмынбы, интернетте эле жок эле. Ошол бир аз маалыматым бар окшойт. Ошол жак тарабына окуп, келечекте студент болуп билим алып, анан
бул Кыргызстаныбызга ушу вертолет Ха. менен келсем, баягы жолдорубуз да калыс эле, ал убакта Оштон Бишкекке барыш үчүн 22 саат Ушундай жүрөт эле. кыялдангансыз. Ушундай кыялдар келиптир дагы. Анан токточу дедим. Мен эле эл аралык деңгээлге чыгып кеттим. Кыргызстан калып кетти го. Мына кыялдар орундалат деп ошон үчүн айтып. Кыргызстан калып кетти го дедим дагы. Мына Тажикстан менен чек арабыз толук түптөлө элек. Ушу эгемендүүлүктүн кандай экен, мына жериме ушу түптөлгөнбү бир токто дедим. Ondan көрө мындай эр жигитке эмне жарашат? Күчтүүлүк жарашат. Тарс чечкиндүүлүк жарашат. Анан эми тоо ташта көп жүргөнгө физически мощный элек мындай айткандачы. Анан ошого карап анан мына пограничник болушум керек экен. Мындай чек араны кыдырып коргоп эле депчи. Ушул ойлор келип кетти кайрачы. Мына ошентип ошо кыялдардан улам анан баягы саясатка баруу жаштайыңыздан секин калыптанып келаткан турбайбы? Анан мындай карап, бири-бирибизди карап, неге биз кыйналышыбыз керек дейт элем да. Неге биз кыйналышыбыз керек? Эгемендүүлүгүбүздү алдык, Кудай кааласа. Эми кадам таштайбыз, жаңылануу эми сонун болот. Билимдүүлөр Кудайга шүгүр. Манас эпосубуз дүйнөнүн эң чоң эпосу. Миллиарддаган элдерди алдына салбаган, туурабы? Анан ошондой карап туруп, аябай бийик деңгээлге чыгабыз. Баары бир эгемендүүлүк бул колубузга тийди деп аябай сүйүнүчтөр болуп, анан ошол убактан ушундай максаттарды коюп, баягы мектептерибиз мындай болуш керек. Мектепти мен мына бир аз төш бар эле, ушу жака салынып калган. Ары жакта чоң жер бар эле. Ошол жерге салышыбыз керек деп ойлончу элем да. Досторум айтып калчу эле. Мектепте эми мына президентибиз жакшы иштеп, өкмөтүбүз өзүнүн ишин так аткарып, мына сал деми бул жака. Сен салгыча деп калышат. Анан ошентип кийин студент болдук. Студент болгондо дагы мына Ош мамлекеттик университетинде бизнес жана менеджмент факультетин окуп калдым. Бу жерде Ошмуда окудуңуз да? Ошмуда окуп калдым. Бизнес менеджмент. Очный окудум, экономист квалификация. Бир эле дипломуңуз барбы? Бир эле дипломум бар. Анан бул жерде дагы дипломуңуз оригинал, Ооба, оригинал. 5 жыл Ошто окугам. Ооба. Бизнесте жүрүп кантип диплом алды депти. Группалаштарыңыз, курсташтарыңыз, сизди окуткан агайлар бардыгы тааныйт. Кайрылып кетейин. Ошол агайларыма рахмат. Билимди беришти. Мугалимдикти аркалагандардын бардыгы патриот деп ойлойм. Себеби аз айлык алат, бирок билимди ушундай күйүп беришет да, атамай беришет да. Балам билимди болчу, мынаны билип алчы, жаштыгыңда билимди меңе сиңирип алчы деп беришет. Бирок ушул жерден дагы айтып өтөйүн. Мен өзү юрист болгум келди. 9-класста жанагы дагы Суворовский училищега тапшыргым келди. Анда дагы мүмкүнчүлүктөр болбоду. Баягы биздин мезгил ушуга такалып калды, баягы жокчулуктун этабында туруп калдык да. Анага окугандан кийин юрист болушум керек. Элдин укугу корголуш керек. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин эл аралык деңгээлде дагы татыктуу ордубузду табыш керек деген ушул максат ушул жүрөгүмдө жашап келди. Бирок баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, экзамен тапшырганымда ушу бизнес жана менеджмент факультетине туура келип калды да, ошого окуп калдым. Анан өзүң жактырбаган кесипти окуш кыйын экен. Чындыгында берилип окуш кыйын. Кесипти жактырып эле окудуңузбу? Жактырбай окуп калганмын да. Бизнес менеджмент. Ооба, жактырбай окуп калганмын. Мен өзүм тарсылдап, чечкиндүү жерлерде юрист болуп, же болбосо ушундай тармактар жакшы эле да, элге ушундай кызмат кылып, мындай армиябыз дагы өтө мощный, өтө күчтүү болгонго ушундайларды көргүм келчү эле да. Анан ушулар түрткү болду. Баягы өзүң жетпей алган максатты карап туруп, анан программамда бар, билим берүү тармагында. 7-класстын окуучуларына, 9-класстын окуучуларына, 11-класстын окуучуларына туура адистик тандоого жол көрсөтөйүн деп бир максат койдум да. Себеби ар бир бала кыз адистигин эми баягы 5-6 түр болот да, балада кыял да баягы мендей эле. Ошонун бирөөсүн карап туруп тандап бересиң да.
ошондо бактылуу, жеңил, өзү сүйгөн кесипте жаш, күчтүү болуп, ушундай үй бүлөсүн да алып кетет. Өлкөбүзгө дагы саламдарды кошот. Күчтүү дагы кадр чыгат да, ошо программамда дагы бар да. Ошолор ушуга түрткү болду окшойт. Эң сон. Демек, көрдүңүздөрбү? Бул талапкер эми интервьюда мен академ эле сүйлөйүн. 42-ге чыгыптыр, менден бир 3-4 жаш улуу. Ака деген бул жакындык, туура. Жакындан таанышабыз деген, жакындан сүйлөшөбүз деген. Бизден болгондой эле баягы суроо жооп кылабыз да. Демек, жаштайыңыздан ичиңизден кайнап келген. Кайнап келген жагдай экен да. Көрдүңүздөрбү? Бул мындай ичинен коомду кантип өнүктүрөбүз, жакшы жакка кантип буруп кетебиз, кантип ушу элге жыргал жашоону тартуулайбыз деген нерсе жаштайынан ичинен кайнап келген. Ошондон улам бүгүн мына көрүп турасыздар, мүмкүнчүлүк болуп баягы талапкерлигин коюп отурат да. Эми мен баягы бала чагыңыз каерде өткөн дегенден баштап мындай этап менен эмес, суроону ар жерде мындай чокулап берем да. Азыр эми мындай шайлоого келели. Сиздин программаңызда, негизги программаңыздын өзөгү эмне? Программабыздын өзөгү шайлоо алдындагы мындай талапкерлерге, шайлоочуларга айта турган программаңыздын негизги өзөгү эмне? Эң жакшы суроо, айтып өтөйүн. Программам жаштайыман түптөлгөн да. Мен өзүмүн эмгеги менен жаздым ошонун бардыгын. Максатымы толук жаздым. Анан бир жерден бир көчүрүп, бирөөгө бир заказ кылып жок, андай менде жок. Ошон үчүн ооз-2 толук айтып бергөз даярмын да. Элибиз акылман, данышман эл. Элибиз ооздон чыккан, жүрөктөн чыккан сөздөрдү өзү талдап алат. Ошого программанын баш аты саламаттык. Ушу саламаттык сактоо министрлигинин тармагында өтө терең изилдеп, өтө терең караштырып, анан мына элибиздин ар бири менен жолугушуп, кандай болсо ушу элибиз саламат болот. Керек болсо табигый тамак аштарды жеп ичкенге чакыруу. Ушул тармакты элибиздин саламаттыгы. Элибиздин саламаттыгы. Ушул тармакты ал жакта өкмөтүбүздө кандай программалар болуп атат, алар менен таанышып, жогорку кеңешке барганда. Анан элибиз менен келип таанышып, мындай жалпак ушундай сиз менен сүйлөшкөндөй баарлашып, анан ортодон анан ушу эл аралык деңгээлдеги дагы статистикаларды же болбосо ушу байкоолорду эске алып, ушу жакшы мыйзамдарды чыгарсак, саламат эл күчтүү эл да. Саламат эл күчтүү эл. Саламат эл бактылуу эл. Бактылуу эл. Саламаттуу, күчтүү балдар туулса, энелерибиз, эже карындаштарыбыз төрдө сый үстүндө болсо, эр жигиттерибиз өзүнүн ордун билсе, бул күчтүү мамлекет да. Барктуу мамлекет. Биз бир эле мына Кыргызстаныбызда жашабайбыз да. Дүйнөлүк деңгээлде да өзүбүздүн татыктуу ордубузду, туруктуу, түбөлүктүү, ишенимдүү алып кетишибиз керек да. Ошого саламаттыкты тандадым. Биринчи. Демек, элдин саламаттыгы, анан сөзүңүздү айтып кеттиңиз, бул туура тамактанууну камсыздоо. Туура. Ушул эки нерсе. Ар бир аймактарда өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү колдоп, бирок ошондо дагы өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон жокпу? Себеби эл арабызда учубуз кура эмес, элди ойлоп, тамак азыктарды мындай эко кылып чыгарган уул кыздарыбыз бар экен, ага энелерибиз бар экен. Ошолорду көтөрмөлөп, ар бир аймакка ушу керек болсо жанагы списогун кылып берип, биринчи күнү эмне жейсиң, дем алыш күнү эмне жейсиңге чейин дагы чакырууларды кылып ушудан баштайбыз да. Сонун идея. Баягы жарнамалык тыныгы кылып коеюн. Рекламная пауза деп коет го. Мына өзүңүздөрдүн уулуңуздар, урматтуу номер 8 шайлоо округунун шайлоочулары, Кара Суу районунан мына Шарк айыл өкмөтү, Мады айыл өкмөтү, Башбулак айыл өкмөттөрү кирет экен 8 округга. Анан Алай району толук, Чоң Алай району толук Тажикстан менен чек арага чейин. Ушул шайлоо округундагы шайлоочулар мына өзүңүздөрдүн уулуңуздар чыгып атат. Бюллетен номери 13, 13кө добуш берип койсоңуздар болот экен. Мына шайлоо программасын айтып атат. Биринчи пункт кетти. Андан кийин дагы негизги өзөктүк программа кандай? Экинчиси билим берүү. Билим берүү тармагына бул тармакта да толук реформа кылганга салым кошуу. Жана айтып өткөндөй эле, билимдүү эл, күчтүү эл, билимдүү эл, эркин эл, билимдүү эл мындай жүрөккө жүрөк мындай жакын анан эркин сүйлөшүү да бир баягы
билимдүү болсоң, ар тараптуу болсоң, Мындай. мындай эркин болуп, бири-бирибиз менен күлүп жайнап, адеп ахлак сакталат, тартип сакталат, өнүгүүсү жеңил болот да. Ошого билим берүүгө басым жасайм. Бул тармакта дагы өтө терең изилдеп, эки жагын карап, эл менен дагы өкмөттүн дагы программалары азыр өтө сонун түзүлүп атат. Ошолорду дагы эске алып туруп, анан бирок элибиз көтөрө алабы, ошолордун этабында кандай жүрө алат? Ошолорду эске алып туруп, ортодон жакшы мыйзамдарды жазып, буга жана айтып өттүм, 7 класс, 9 класс, 11 класстарга адистиктерин туура тандоо. Ошолорду Мен да ошондой ойдом. Ошолорду туура көрсөтүп берип, мына сиздер журналисттик мыкты аткарып атасыңар, өзүңөрдүн ишиңерди. Ар бир айым структурада, ар бир тармакта өзүнүн ишин мыкты ушу силердей кылса, эл менен жалпак болуп эле мындай жүрөгү жакын болуп эле ушундай кылсачы, биз эч бир жерде кыйналбайбыз. Себеби кадрлар чечетте бардыгынчы. Баягы чымчык сойсо дагы касап сойсун дейт го. Ар ким өзүнүкүн кылса, бирине бири киришип интрига дагы токтойт, башка дагы токтойт. Ушуга басым жасоо, билим берүү тармагын окуучуларды айтып өттүм, бул баягы адистиктерин туура тандоого үгүттөө. Демек саламатты сактоо, билим берүү тармагында реформаларды кылуу. Так. Азыр ушудан дагы бир аз айтып өтөйүн. Анан студенттердин 5 жылдык билим алат го. Ушуга өзгөртүү киргизүү. Колумдан келишинче өзгөртүү киргизүү. Себеби биринчи жылы баягы айылдан келет, аймактан келет, шаардан чыгат, бирине бири жаңыдан кошулат. Жакшы бир ушу теоретикалык жагын, теория жагын лекцияларды өтүп, ошол өзүнүн адистиги тарабынан теория жагын аябай жакшы берсек биринчи жылы. Кыстап эле кыйнап эле баягындай эле башынан эле баягы көнелек баланычы мынандай алып келип эле мынандай тажатып албайчы. Эркин болушуп, ошол жагынан кенен бир теориялык алат материал. Экинчисин практикага басым жасайм дейм. Себеби бир жылда кандай студент болбосун өзүнүн адистигинде бухгалтер болобу, юрист болобу, саятчы болом дейби, башка болом дейби, бир жылда уже өздөштүрүп коет. Себеби ал жаш. Себеби ал биз жол көрсөтүп атпайлыбы? Ушундай күч менен, сүйүнүч менен келип атат. Ошону жол көрсөттү. Практика жүзүндө. Даяр кадр болду, жогорку окуу жайларда. Үчүнчүсүндө үй бүлөлүк баалуулуктарга басым жасайбыз. Себеби мына жигиттерибиз жигиттик милдетин толук аткарганга, эми кыстап эмес. Жакшы ушундай түшүндүрүү жолдор менен. Себеби бул Кыргызстанда элибиз ушундай бир жакшы эл. Жакшы нерсеге жакшы бурулат, ошого намыстанат, өзүнө келет да. Ошого ушу жаштайынан үй бүлөлүк баалуулуктарга тарбиялоо, иште, келечекте көп балалуу бол, ошолорду бакканга ой жүгүртүүсүн дагы бийик кылып, бир аз киреше тапканга дагы жолдорду көрсөтүп дегендей, окуусун дагы жакшы алып кеткендей, ар тараптуу ушундай жактарды үйрөтөбүз. Кыз балдарыбызга дагы жөнөкөй эле баягы майда нерседен башталат ар бир нерсе. Километрлеген кадамыбыз деле бир кадамдан башталгандай эле. Жөнөкөй эле үйдөгү тазалыкты, тамак аш жасаганды, улун урматтаганды, канчалык жүрөгүң таза болсо адамдар сага дагы ошондой таза мамиле кылганды. Азыр мына коуч, психолог баягы билими барбы, жокпу, патыратып эле ушу мынандай өз укугуң деп атпайбы? Жок, андай жок да. Ошолордун бардыгы бактылуу болуп үлгү көрсөтсө, мен ыраазы элем да. 10% гана билимдүү психологдор, бирок аларды көрбөйт экен, берки жактарга алданып калат экен да, кыйла бурулуп кетет экен. Качан бул Алла Таалам деле ата-энени сыйласаң, улун урматтасаң, кичүүнү ызаттасаң, баланы өп жыта эркелетип койсоң, ошону жактырат да. Ошол сыңар эле ушул баалуулуктарга. Үй бүлөлүк баалуулуктарды көтөрүү. Бир аз тамак аш жасаганды үйрөтүү, кел дегенди үйрөтүү, ата баба салтыбыздан алып эле. Эң жакшы мамиле эмне? Жакшы жылуу мамиле. Кел дегенди жакшы барыңыз деп койсок, ушулардан башталат да. Анан буну эмнеге токтолуп атам? Азыр эми кыздарыбыз күйөөгө тиейин десе, тамаша сөз деле эмес бул. Жок, жигит жок. Карабайт, бакпайт дейт.
туура эмес жана туура эмес Эркектердин жоопкерчилигинен коркот. туура эмес жана кобуштарды угуп алышкан. А эркектер нормальный кыз жок дейт. Толтура. Көрдүңүздөр мына. Толтура. Анан ошого 5-курсту бүткөндө бизге окшоп баягы 20 жылдап кыйналбай 5-курсту бүткөндө чоң киши болуп чыгат. Үй бүлөнү элестетип коет. Мынанча уулду болсом, мындай кызды болсом, ушу балдарыбызда ушундай сыймыктанган уул кыздар чыкса, ошолор бактылуу болсо, ошолор урушпаса, талашпаса, ата эненин сыймыгы да бул. Бактылуу ата эне да, жаш ата эне, күчтүү ата эне. Анан ошого мына 5-класста даяр кадр, даяр уже үй бүлөгө да даяр балдар чыгат да. Анан үйлөнгөндө бул кыз жылдызың жактыбы? Үйлөнө бересиң, коркпойсуң, эртеңки келечек ишенимдүү кечет. Кандабайчы? Себеби экөө тең тарбия алып калган. Экөө тең ар тараптуу тарбия алган. Окуу билимди. Ушуга басып. Эң сонун. 5 таштаңчы. Экөөбүз бирдей ойлонот экенбиз. Рахмат. Мырзабек ака, экөөбүз бирдей ойлонот экенбиз. Көрдүңүздөр, талапкердин ичинде эмне кайнап жатат? Көрдүңүздөрбү? Жалпы коомчулукту ар бир үй бүлөнү ойлонгон талапкер экен. Мына ушундай талапкерди тандай билиш керек. Рахмат. Тандай билиш керек, урматтуу элжүр. Жакшылап таразалаңыздар. Таразага бардык талапкерлерди коюңуздар. Анан ушундай ичинен жакшы бир ойлор кайнаган талапкерди, баягы жүрөгү таза, ак ниет, кең пейил ушундай талапкерди тандасаңыздар, менимче бир адашпайсыздар. Номер бюллетенде 13. Рахмат. Анан дагы токтолуп кетейин. 3-жылы уже, 4-жылы. Мына 7 областыбыз бар да. 7 областыбызда 7 түрлүү диалектибиз бар. Ал эмес бир айылдан бир айылга уже башкача кетет. Бирөөбүз ака десек, бирөөбүз ова дейбиз, бирөөбүз байке дейбиз. Ушуларды кулагына көндүрүү. Кулагына көндүрүп, Талас болобу, Нарын болобу, Баткен, Ош бардык областтар бирин-бир ушундай жакшы көрүп калууга жеткирүү да. Диалектисин, сүйлөгөн сөзүн, эркиндикке чыгаруу. Жалпак тилин сыйласа бири-бирин экен. Камчы Кыдыршаев деле айтпады жана бизде макале дейт деди. Туура. Жүгөрдү макале дейт деп айтты да, туура айтты генералыбыз, туура. Ооба. Буну эмнеге айтып атам? Бир аймактан бир аймакка бар электер көп. Мисалга ар ким өзүнүн районун, ар ким өзүнүн айылын, ар ким өзүнүн областын жактап мактап жүргөндөн токтошубуз керек. Бирибиз эгемендүүбүз ооба, бирок ошонун статусун кармашыбыз керек да, жөн эле сөз менен калып кетпей. Ошого ушул географиябызды, тарыхый жерлерибизди, улуу инсандарыбызды Кыргызстан боюнча баардыгын тааныштырууга керек. Ушул. Анан дүйнөлүк деңгээлдеги дагы, эл аралык мамилелердеги дагы ал жакта дагы чет жака чыгып калат, ойноп күлүп чыгып калат, иштеп калат. Ошолордун дагы тарыхы менен бир аз мыйзамдары менен тааныштыруу, ушулар керек. Эң сонун. Сиздин алдыдагы программаңызда азыр негизинен ушу үй бүлөлүк баалуулуктар, билим берүү, саламаттык жагын айттыңыз да. Өндүрүш тармагы, бизнес тармагы, курулуш тармактары дагы сиздин программаңызда барбы? Бар. Ушул тармактарды өндүрүү, өнүктүрүү боюнча, реформаларды жасоо боюнча. Бар. Мына мени сүйүндүргөнү, мен ушу миграцияда көп жүрүп калдым да. Көптөгөн ата энелер балдарын 2-3 жылдап көрбөй видеозвонок менен эле чектелип калгандарды көрүп калдык да. Анан ошондо эмнеге барбайсың деген суроону бериштин өзү кыйын да, макул. Оны бериштин өзү кыйын. Ал жыргагандан үйүнө барып келе албай аткан жок. Айлык аз, кредитин төлөш керек. Же болбосо баягы кең отуруңуз. Кредитин төлөш керек, же болбосо ошонун айынан балдарын 2-3 жылдап көрбөгөн мигранттарды көрүп калдык. Анан ошолорго бир сюрприз кылайлы деп, билетин алып берип, туда-обратно бир үй бүлөнү, 10 үй бүлөгө чейин ушундай карап берип, анан ушулар дагы бир ата энесин барып бир көрүп, балдарын бир кучактап барып келсин деп көзгө жаш аларлык да, бул көзгө жаш ала берип көнүп калганбыз. Анан ошолорго дагы бир эч ким билбейт, барып келиңиздер деп бир сюрприз кылган күндөр дагы болду да. Ушулардан чыгышыбыз керек. Ошого баягы мамлекетибиз үйлөрдү салып атпайбы? Ошол ой менде дагы болчу эле, ушундай салсак, жерлерибизди берсе өкмөт, анан ошолорго ушу үйлөрдү салып, үйлөрдү куруп, элге арзан берсек, ошо мигранттар бала чакасы менен бактылуу ушу
Кыргызстаныбызда өмүр сүрсө, иштер менен камсыз кылсак депчи. Ушундайлар. Да экономика тармагы боюнча жанагы табигый тамак азыктар деп айтып кеттим. Ошолорду көбөйтүү, өнүктүрүү, ар бир айылга, ар бир шаардын борборлоруна жеткирүү, элибизди чакыруу, акырындык менен мынау зыяндуулардан арылып, акырындык менен өзүбүздүн өндүрүштөргө өтүү биринчиден. А бул эгер өзүбүз камсыздап көбөйүп кете атсак, экспортко чыгаруу, эл аралык стандарттар менен аябай тыкыр мамиле кылып мындай ошол жака чыгаруу. Анан бир районубузда картошка жакшы болот. Бир районубузда мына Таласта фасоль жакшы болот. Дагы нарында мал чарба дегендей. Ошол мал чарбачылыгы канчалык өзүбүздү камсыздай алат Кыргызстаныбызды. Чет жака чыгарганды коелу, Өзбекстанга мал сатканды коелу, бир жака эт бергенди токтотойлу, биринчи өзүбүздү камсыздайлы, өзүбүзгө жеткиргенге аракет кылайлы. Баасын дагы аябай анализдеп аны дагы эң арзан баада кылып, анан мына күрүч, Баткенде күрүчүбүз бар, өзгөндө күрүчүбүз өсөт. Ошол ар бир күрүч өскөн жерден дагы алардын дагы сорттору менен тааныштырып Кыргызстаныбызды, ошолорду жегенге үгүттөп өзүбүздүкүн. Ушул окшогон маселе. Ата мекенди өндүрүштү колдоого чакырып, өзүбүздүкүн өзүбүз баркына жетпесек, өзүбүздүкүн өзүбүз жебесек, бирөө келип бизге выгодасыз бар ойлонсоң ушул. Кудай кааласа бул жагынан ушул. Айыл чарба жагына дагы ошол. Картошкадан баштап мен алайда чоңойгом, анан бир жыл окуй калгам, кийин окуп калгам. 83 болсом, 84 менен окуп калгам. Мунун себеби 20 соток арык жерибиз бар эле, ар өрөөдө жакта. Кык себилбеген вообще. Ошол жерге баягы эшек менен 3 мешоктон кык ташып атып, атам кой балам белиң ортосын десе албай атып ошол жерге картошка эгип 5500 сом контрактка иштеп анан окууга тапшырып калганмын да, баягы айтып өттүм го. Ошого картошка деп сүйлөп атпаймынбы? Чындыгындачы Толу район. Анан ошо өзүбүзгө биринчи жеткирүү, айыл чарба жагына карап, сиздер быйыл мына чесноктон мынанча тонна эгиңиздер. Сиздер картошканы мынанча тонна эгиңиздер, пиязды мынанча тонна. Андан ашык эгип атсаңыздар экспортко аракет кылайлы деген мааниде ушундай. Эң сон. Азыр шайлоого аябай жакшы шарт түзүлдү да. Мамлекет тарабынан. Аябай жакшы шарт түзүлдү. Сизге окшогон бизнесте, жеке ишкерликте жүргөн адам деле кандидаттыгын коюп 300 000 сом акчасыны Боруш райкомго төлөп туруп, анан баягы талапкерлигин койсо боло турган сом шарт түзүлдү да. Бул жерде эми ушул шарттан улам элибиз жаңы жүздөр келсин, жаңы саясатчылар келсин дегендай талапты да коюп атат. Бир жагы, экинчи жагынан ошо каалап жатат. Бул жагынан алып караганда сиз жана башында айтып өтпөдүмбү? Жалаң саясаттын карышкырлары менен чогуу бир округдан чыгып атат экенсиз. Алар өздөрүнүн программаларын айтып атат. Сиз өзүңүздүн программаңыз менен чыгып атасыз. Алар эми ал жакта иштеп буга чейин 1-2 сазыв иштеди. Мисалы оппоненттериңиз. Сиз эми жаңы кетип атасыз. Алар буга чейин иштегени, биз мектеп салдырдык, биз көчө салдырдык, биз андай кылдык, биз мындай кылдык деп ошентип мактанып атат. Ачыгын эле. Сиз эмнеңиз менен мактанып атасыз? Мен Кудай кааласа мына ушу программа менен мактангым келет. Анан буга кыстарып кетейин, жана 4-чү программамды кошуп кетейин. Кадр маселеси бар да мендечи. Кадр. Ар бир тармактын адиси өзүнүн ишин мыкты кылганда, ошондо Кыргызстаныбыз өнүгүү жолу туруктуу болот да. Анан курнамыз үчүн саясатка барып аткан жокмун. Курнамызга бир мактанып коеюн, көрүнүп коеюн. Жок андай. Андай кылсам мен жанагы өтө муктаж үй бүлөлөрдү жардам берип атканда сүрөткө тартып киргизет элем да. Киргизбейм дагы да. Себеби жаш бала эртең ошол улуу инсан болор, ошол биздин элибиздин жүгүн көтөрөр. Кудайдын ыраазычылыгы эми эң башкысы, анан элибиз өзү ишеним берет деген үмүт. Анан ошого же бир бизнесими коргоп алайын деп бир кетип аткан жокмун. Ушул
ар ким өзүнүн ордун билсе, Мхм. ар ким өзүнүн орду менен жылса, Мхм. ошондо жакшы болот да. Мхм. Ошого эми ар бир нерсенин өзүнүн доору бар. Мен да ушул программаларымды Кудай кааласа ушундай мынау буга чейин шайлоолор элди баягы чындыгында үмүт кылганга көндүрүп койгон. Мхм. Бирок президентибиз өзү азыр кандай иштерди алып барып атат. Жаңыланууда эле жаңыдан эле эгемендүүлүк түзүлгөндөй болуп атпайлыбы? Мхм. Өтө чоң иштер жасалып атат. Лайк басып иштерди кылынган иштерге лайк басып успейт этпей атпайлыбы? Чындыгында. Эл аралык жолугушууларда да лайк басып кандай бир сүйүнгөнүбүздөн чындыгында жетишпейт ал. Не только бир проект жазуу, ойлонуу, Угуп көрүп жетишпей атпайбы? көрүп жетишпей атпайлыбы? Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр. Кудайга шүгүр. Кудайга чексиз шүгүр кылганды билсек ар бир жаранчы Мхм. баардыгы жакшы болот. Себеби мындай жаңылануу, жаңы тарых бул өтө Тарых чоң, болуп атат. өтө чоң нерсе. Ошого ушул президентибиз мүмкүнчүлүктү берди. Элибизге эркиндикти берди. Татыктууларын шайлап алла деди. Мхм. Биз дагы айтып атабыз, баардык талапкердин өзүнүн максаты болот, тилеги болот, бирок татыктууларын ар тараптуусун райондук деңгээлде ой жүгүртпөгөн, Мхм. облустук деңгээлде эмес, Кыргызстандын Республикалык деңгээлинде, анан республикалыкта калып кетпей, эл аралык деңгээл бар да. Бул парламент жөн эле барып отуруп калуу эмес, кресло кучактоо эмес. Бул элдин жүзү, Мхм. Кыргызстандын аброю. Ар бир мамлекеттерде баягы мамилелерде диалог алып баруу, дипломат болуу, күчтүү болуу, өзүбүздүн таламыбызды талашуу, бербөө, ушулар камтыйт да. Ооба. Ошого Кудай кааласа бардык жагынан жигитке жетимишөөнөр аздык кылат дейт. Ар тараптуу киришип, ар тармакты Иштөө. изилдеп, ошол менен бирге эл менен дагы жолугушуп, элдин үнүн угуп биринчиден, анан ортодон жакшы жыйынтыктар менен мыйзамдарды чыгаруу да. Дагы ушу шайлоо алдындагы программаңыздын негизги өзөгүндө негизги эмнелер бар дагы? Бул Кыргызстаныбыздын идеологиясын толук түптөгө салынбошу. О, Себеби Кыргызстаныбыз дүйнөлүк деңгээлде Мхм. өзүнүн ордун бийик жерден табуу, бийик жерде кармашыбыз керек. Жанагы уру жердештерди жоюп, билим элибизди, жаштарыбызды билим деңгээлине чыгара турган программа ишке ашканда, ошол бийик деңгээлге чыгабыз да, ошого салынбошу идеологиябызга дагы. Ошол. Бирдиктүү бир идеологиянын негизинде жашаш керек. Ошол идеологиянын негизинде мындай иштешибиз керек дегендей ойдо экенсиз да? Элибиз эркин болуш керек. Ар бир өзүнүн ордун билип, ар бир өзүнүн ишин так аткарып, ушул жаатта дагы идеологияга чоң салым кошкум келет. Эң сонун. Демек сиз өзүңүздүн программаңыз менен мактанып атасыз. Кудай кааласа, Программаңыз аябай жакшы экен. Кудай кааласа, себеби кадр мисалга азыр бардыгыбызга шарт түзүлдү. Бир гана өзүңүн округунан кой деп аткан жок. Ысык көлгө барып кой деп атат, Жалал Абадка барып кой деп атат, Каалаган Таласка жеринен барып койсо кой деп атат. Ушуга токтолуп кетет элем. Бизде саясий мектеп керек экен. Саясатка аттанам деген биз билбеген ушундай кыйын балдар бар, ушундай кыйын кыздарыбыз бар. Жүрөгү менен иштейм деген, бир выгода ойлоп же бир кызыкчылык ойлобогон. Ошолордун потенциалын дагы ачыш керек. Ачыш керек. Жол ачып бериш керек аларга. Ошолорго Ошондо тазасы керек да. Мен барып бир созутта, экинчи созутта, үчүнчү созутта кресло кучактай бербей, өзүмдүн ордумду билишим керек. Токтоп тур. Жаш балдар келгилечи. Ошолорго жол көрсөтүп, ушу саясаттан дагы бир мектеп ачыппы, курстарды уюштуруппу, даярдап анан элдин алдында мына уул кыздарыңыздар даяр. Иштеткиле деп. Бутунун боосун байлагандан баштап, галстугун түздөгөнгө чейин даяр. Буларда бир жеке бир кызыкчылык жок деп алдыга чыгарышыбыз керек да. Кадыр өстүрүшүбүз керек да. Анан улуу муун менен кичүү муундун кагылышуусун эле кыла бербейчи. Президентибиз кандай сонун мүмкүнчүлүктөр түздү. Түздү го, мүмкүнчүлүктөрдү ушундай түзүп берип атат. Ушуга жеткирүү. Анан дагы бир нерсени кыстарып кетейин.
ур болуп бөлүнгөн, аймак айтыңызчы, жакшы аймак айтыңызчы. бөлүнгөн, аймак болуп бөлүнгөн, область. Анан ушу менин тууганым эле, менин мынандай эле, мени өстүрдүм эле деп бир аз ушуларды токтотпосок, келечегибиз туңгуй калып барып алабыз да. Ынтымак болушубуз керек. Ынтымак ал сама собой болушубуз керек да. Өзүбүздүн эгемендүүлүк турганда. Неге ар улутка, динге бөлүнүшүбүз керек? Ар бир тармактын, ар бир улуттун өзүнүн немесин сыйлашыбыз керек. Өзүнүн адамдык сапатынан баштап бардыгын бир болушубуз керек да. Ушуну токтотуп, жоюп, анан ошондо шайлоолордо мындай барып, элдибиз дагы алдын ала программасы менен таанышып, агитаторлордун, жактоочулардын, тууган уруктун басымына кептелбейчи. Мисалга мен шайлоочу болсом, мага бир 21 кандидат болсо, жок дегенде 18 келет да. Агитатор келип калат, же тууган урук аркылуу келип калат, бөлө экенсиңер деп келип калат. Эми келген мейманды кеттебейсиң да, кел дейсиң, төргө өткөзөсүң, ооба дейсиң. Анан дагы ошентесиң. Анан ошондон улам ушу мына шайлоодогу мына ишенимдин көрсөтүлбөгөнү, элдин тажап чогулуштарга келбегени ушул өкүндүрөт да. Анан сүйүндүргөнү президентибизди уккула. Президентибиз бизди жаман жолго жолдо неме үндөгөн жок. Жүрөгүнүн түпкүрүндөгү бардык колу ушундай жетип атат, бардыгына жардам берип, бардык ар тарапты өнүгүп атат. Аракет кылып атат, Сүйүндүргөн ушул деп. Анан дагы сүйүндүргөнү жаңы экенсиңер, силердейлерди шайлашыбыз керек деп сүйүндүрүп коет, кичине сүйүнүп калат экенсиң. Эң сонун. Мына жаңы жүз көрдүңүздөрбү? Бүт болгон мына ичинде кайнап аткан оюн айтып атат да. Жаңы жүз, жаңы программа менен келип атат, программаларын айтып атат. Ушундай жигиттер иштейт эртегечи. Бу өзүн эмес, бирөөнү ойлогон. Өзүбүздү ойлобойбуз, жок. Мындай талапкерлерден экен да. Кудай буюрса. Анан сиз резюмеңизди карадым да, Мырзабек ака. Резюмеңизде ушу кайрымдуулук иштерди көп кылат экенсиз. Жеке ишкердик катары. Бирок интернетке чыгарбайт экенсиз, Сиздин минус жериңиз ушул. Бүгүн чыгарбаса баягы болбой калды. Чынын айткандачы, эми Алла таалам айтат. Баягы оң колуң бергенди сол колуң билбесин депчи. Бирок баягы садака жария деп коет да. Сиздин кылганыңызды кимдир бирөө көрсө, сизде мотивация алат. Үлгү алат. Алда мен Мырзабектен кем эмесмин, мен да жасашым керек, кайрымдуулук кимдир бирөөгө жардам беришим керек, андай кылышым керек деп алда мындай талпынат да. Анын пайдасы ошол эле. Ага динибиз деле уруксат берген, анан мыйзам деле уруксат берет да, качы. Ооба, рахмат. Сиз ушу соцсетке көбүрөөк чыгышыңыз керек экен. Рахмат. Бул баягы айтып өттүм го, мындай мен атамдын атына коомдук фондду журналга жазып түшүргүчө көп кайрымдуулук фонддорго берет элем да. Анан сүрөткө тартып киргизип коюшат. Анан эми мен бергендим неге сүрөткө тартып киргизесиңер десем, отчетто дейт. Мага отчеттун деле кереги жок деп калам да. Анан баягы башында мындай сүрөттөрдү көргөндө эми бир кыргыз жараны кыйналса бардыгыбыздын күнөөбүз да өзүчү. Анан көрүп, анан ушундай өкүнөт элем да. Бул кайрымдуулуктун башатында айтып коеюн. Мындай эки пирожки жейин деп кирем. Бирок бирөөнү жейм дагы, бир стакан чай менен чыгып кетет элем. Капелкам бар эле, сала берет элем. Бир жерге кирип, бир достор менен мындай неме кылып калганда дагы мындай кылып туруп, сөзсүз 500 сомго бир нерсе жесем 500 сомго капелка салып коет элем. Анан Москвада миграцияда жүргөндө дагы бардыгыбыз иштеп жүрөбүз, туугандар деп бир чогулуш болуп калды да. Бардыгыбыз иштеп жүрөбүз. Бардыгыбыз ушу балдарыбызды, ата-энелерибизди ойлоп, ошолорго ай сайын жиберип жүрөбүз. Азыр ушул жерге дедим, ушул кийинки иш-чарада мындай кылбайлыбы деп сүйлөшүп калышканда, ушул жерге ушунча сумма кетет экен. Кылайлы, кылышыбыз керек, чогулуп турушубуз керек. Бирок ушунча сумманы дагы чыгарып туруп, айылыбызга бербейлиби дедим да баягы. Айылыбызга бербейли, ошолор дагы бир сүйүнүп, бизге бир дуа кылып,
рахмат ушуларга тең бөлүшөт экен десем деп неме кылсам тым жымжырттык өкүм сүрдү да. Айтканыма өзүм ыңгайсыз болуп, акылдуу болгонсуп бир башкача неме болду да. Ошого бир ошо эч бир чыгарбадым, Демек соцсетке мактанбадым. көп чыгарбайт экенсиз. Чыгарбадым. Мактанбайт деле экенсиз. Ушундай талапкер келатат. Ооба. Эми бир мүмкүнчүлүк берсеңиздер, Анан шайлап койсоңуздар, эртең депутат болуп барып калса, анан ишти баштайт экен да буюрса. анан бир кыстарма берип кетейин. Кайрымдуулук фонддордон көп сыйлыктарды алдым. Көп. Бирок мен мындай эсептейм, ушу президентибиз келгенден бери өкмөттөр, мектеп директорлори, президентибиздин уйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү, губернаторлорубуз ушу биздей бир аздан иш кылган адамдарга дагы көңүл бөлүп сыйлыктарын берип калды да. Анан биринчи ушу бала бакчабыздан айылыбыздан адан ыраазычылык баракча алдым. Андан мектебибизден ыраазычылык баракча алдым. Анан айыл өкмөтүбүздөн ыраазычылык баракча алдым. Андан районубуздун акиминен ыраазычылык баракча алдым. Андан Ош областына караштуу президентибиздин ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнөн ыраазычылык баракча алдым. Анан жогорку кеңеште ошо спикерибизден төрагабыздан ошодон ыраазычылык баракча алдым. Жасаган иштериңиз үчүн. Мындай тепкич менен бирок мен айтпасам дагы ошол президентибизге рахмат айтып кетем. Себеби көңүл бөлдү бардыгыбызгачы. Мурда андай жок эле да. Көп жардамдар бергенде эле бир мындай калемдин учу кетсе дагы бир жазган жок беле же андай билбейм, ошо көңүлгө алынбайт эле. Ушуга дагы ыраазымын. Ушу Эми жогорку кеңешке келдиңиз. Эртең бактыгыңызга жараша пешенеңизге, тагдырыңызга жазган болсо, шайланып депутат болуп барып калсаңыз, биягын кандай кыласыз? Мыйзам жаза аласызбы? Кудай кааласа, бая айтып өттүм, жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Мыйзам жаза аласызбы дегенде, баягы элдер мындай кээ бирөөлөрдөн дагы ушундай уктук жаңылар мени билмегиле. Булар эми үйрөнгүчө 2-3 жыл кетет депчи. Туура, үйрөнгүчө 2-3 жыл кетиши мүмкүн. Бирок мен ушундан баштайм. Мына Ошто туруп интервью берген бир себеби, урматтуу мына мэрибиз креслодо бир аз отурат, кол койгон маалда же болбосо жанагы тапшырмаларды бөлүштүрүү маалдачы. Биз да ошондой эле өкүл болушубуз керек да. Карапайым калк менен ошондой убакыт жок азыр мурдагыдай чалкалап мындай жатып. Жок ага убакыт. Биз кыймыл, аракет алдыга жүрүшүбүз керек. Себеби 30 жыл аркага кеткенбиз. Калкты аралап иштейм дейсизби? Кудай кааласа. Онлайн связь кылам. Ар бир эл менен жолугушканда көйгөйлөрүн жазам. Анан ары жактан ошо көйгөйлөр мүмкүн өкмөттүн программасында бардыр. Мүмкүн мен ойлогондон жакшыдыр. Ошолорду колдойбуз. Ушинтип мыйзамдарды жазабыз. Анан айтып өтөр элем, мыйзам жазганда мен мына 8-чи округту эле карап отуруп албай, 30-чу округтан же 27-чи округтан же 3-чү округтан бирөө сунуш кылып же мыйзамын алып келатса, бул жакты карап же өзүм телефонумду чукуп отурбай, ошого дагы көңүл бөлүп, ушул 30 округтун ар бирине тууганым деп барып, кандай элден сурадыңбы? Же бул жакты тактадыңбы? Эки жак салыштырдыңбы? Ушуга маани берем дагы. Жакшы экен. Кыргызстаныбыздын келечегине иштей турган мыйзам экен. Эл аралык стандарттарды бузбайт экен, бирөөгө шек келтирбейт экен. Дипломатиялык мамилебизге дагы таасири жок, наоборот, жакшы экен деп туруп колдоо көрсөтүп, урматтуу эл өкүлдөрү, 90убуз отурабыз ушул жерде. Бир добуштан колдойлу. Биз элдин өкүлүбүз. Бир жеке кызыкчылык же бир курнамыз же бир бизнесибизди коргоо үчүн келген жокпуз. Эл өкүлү болуп отурабыз. Ошого бир добуштан колдоп бериңиздер дейт. Эгерде ошол мыйзам бир туура эмес болуп, чийки болуп, же болбосо азыркы өнүгүү жолубузга туура келбей, ушундай болуп атса, тууганым, муну артка алып кой. Чийки экен, же болбосо жеке кызыкчылык экен деп эле ушундай салымдарды кошот. Эң сонун идеяны айттыңыздар, мен да ошондой ой пикирде элем. Мен да ошентип ойлоном. Мен дагы жогорку кеңешке талапкерлигимди койсомбу деп анан бир аз мага эртерээк экен деп талапкерлигимди койбой койдум. Анан сиз да ошентип ойлонуп экенсиз да? Жанагы
Айтпадыңызбы? Мисалы мен ошо алай чоң алай Кара Суудан эле шайлансам, башка жактын көйгөйүн таштап койбойм деп. Жок, Кыргызстан баарыбызга да. Бар жогуну мындай чогуу ойлоном дегениңиз өтө жакшы. Дагы кыстар өтөйүн. Качан жеке кызыкчылыкты, жеке бир аймактык кызыкчылыкты эске салып эле ошол бойдон эле жүрө бербей, баардыгы мындай ойлонуп, жогорку деңгээлде ойлонуп, байылдык деңгээлде ойлонуп, ар тараптуу ойлонуп, максатыбыз баардыгыбызга бир болгондо, тилегибиз бир болгондо, ниетибиз бир болгондо, Аллах Тааладан ушундай жаш баладан баштап келечекке ата бабаларыбыз бардыгына ушундай дуаларды кылганда гана ошондо бир ушундай бир жымжырттык, ушундай бир кең пейилдүүлүк, айкөлдүк, ушундай бир тайманбастык, батырлык ар тараптуу сонун башталат да. Ошондо гана. Анан бул депутаттын дагы негизги иштеринин бири кайсы жерде кандай көйгөй көрбөсүн, ошол көйгөйдү аткаруу бийлигине тайманбай айтуу. Туурабы? Акыйкатты акыйкат деп айтуу. Акыйкатты мындай трибунада коркпой, тайманбай айтып чыга аласызбы? Чыгабыз. Эл ошондой депутатты каалайт. Ооба, бул жерде баягы куру сөз менен эле мындай тарсылдай бербей, мен айтып атам го, бул нерседе бир нерсени айткандан мурун анализ жүргүзүп алган эң жакшы да. Туура чечимди көрүп алган жакшы. Тыйындын экинчи жагында карап коюш керек да. Ошондо гана анан актык жаралат, тактык жаралат, коркпойсуң. Себеби сенде элдин ою турбайбы, элдин көйгөйү алдыңа келген. Өкмөттүн ашырып аткан программалары ишке ашырып аткан келген. Анан коркпай айта аласың да. Минусу минус, плюсун плюс, колдогонду колдош керек. Эмнеге бардыгыбыз колдошубуз керек деп. Азыр ушул сырткы саясатка ар тараптуу ар кимдин кызыкчылыгын ушундай коргоп колдогондор дагы чыгат. Ошолорду токто, бир максатта болойлу бардыгыбыз. Мындай спорлошкондо эмне кылабыз? Бир максатта, бир тилекте, бир ниетте кетели. Эл өкүлү бул Кыргызстаныбыздын жүзү, аброю. Бул мен азыр эмнени сезип турам? Өтө чоң оор жүк бул. Иштегенге. Жоопкерчилик. Өтө чоң жоопкерчилик. Бул оюнчук эмес. Бир үй бүлөнүн жүгү кандай оор болуп атат? Бул жерде чоң мамлекеттик жүк да. Өтө кыргыздеп, аябай ар тараптуу адистиктер менен уюштурууларды өткөрүп, анан ошондо жыйынтык чыгарып иш алып барабыз да, Кудай кааласа. Азыр биздин көрүүчүлөр, сиздин шайлоочуларыңыз азыр интервьюну аягына чейин чыдап көргөн болсо, бир аз үзүм көргөн болсо, бул кайсы жердин баласы экен деп атса керек. Сиз Алай районунун кайсы айылында төрөлгөнсүз? Кайсы айылдын? Мурдагы айылыбыз Кичи Каракол айылы, азыр Үчтөбө айылы болуп калган. Үчтөбө айылында. Алайдын Үчтөбөсүнөн Кичи Каракол айылынан болот экен. 83-жылкы 42-ге эми чыкты. Үй бүлөлүүсүз, Үй бүлөлүүмүн 4 баланын атасыбыз. 4 балабыз. Да, ооба. Жубайым. Үй бүлөдө канча бир тууган элеңиздер? Үй бүлөдө 8 бир тууганбыз. 4 уул, 4 кыз. Мугалимдин, тагыраагы интеллигенттин үй бүлөсүндө төрөлгөн экен. Ооба. Туура? Мугалимдин үй бүлөсүндө бардыгыбыз жогорку билимдүү, бардыгы Кудайга шүгүр өздөрүнүн жашоо ордун таап, жай баракат, элге колдон келсе жардамын берип, бактылуу өмүр сүрүшүүдө. Депутаттын айлыгы аз экен да. 100 миңдин тегерегинде эле деп атат да. 100 миң, максимум бир 150 миң алабы. Анан эми буга чейин бир аз ишкерликти түптөп коюпсуз. Эми азыр депутаттыкка баргандан кийин ишкерлигиңиз токтойт. Аны башка ошо жакындарыңызга өткөрүп бересиз. Алар бизнесиңизди улап иштеп кетет да. Анан баягы айлык менен жашаганга көнөсүзбү анан? Мен азыр маршруткада деле жүрө берем, автобуста деле жүрө берем, ушундай көнгөмдө көбүнчө жүрө берем. Анан айлык менен бул жашаганга эмнеге көнбөйбүз? Бардыгы жетет, ошол айлык жетет. Анан жеке ишкерлик боюнча ооба өзүнүн орду эме коюп койгом, бир аз болсо дагы. Өзүмө Кудайга шүгүр жетиштүү. Сиз содада экенсиз, содада? Сода иштедим, ооба. Анан бул сода ишке өткөнүмдүн кыйынчылыгы дагы бир топ болгон да. Миграцияга барып, баягы
5 курсту бүттүк. Не Россияда кылабыз? Москвада. Не кылабыз? Анан элиме жардам берем деп жүрөм, кызмат кылам деп жүрөм. Өзүмдүн үй бүлөмө жардам бере албасам анан кантип аларга? Чоң сүйлөгөн да болбойт да анан. Барып түнүгүн иштеп дегендей. Ушу ар жерде иштеп ушу канча жылдап айлык топтоп анан ушу. Пешене тер, маңдай тер менен. Анан акырын бир кадамдан болсо да ушу соода ишине өтүп кичине аны жашыргандан кийин алып сатып дегендей. Ушинтип анан ушу Кытай, Кыргызстан, Россия, Казакстан эл аралык кичине бир аз соода иштерин жүргүзүп, Кудайыма чексиз шүгүр ошол максаттарым ишке ашып кеткенине. Анан кичине ошентип анан кийин ушинтип аттанганга даяр болуп калдык. Депутат болуп баргандан кийин баягы башка депутаттар да, эми кээ бир депутаттар бар, бардыгы беш кол тең эмес. Кээ бир депутаттар ушу депутат болгондон кийин эле баягы элден ажырап калат. Ортого дистанция коюп, эл тамактануучу жайдан тамак ичпей, эл жүргөн коомдук транспортто жүрбөй, өзүн бияка бөлүп алат да. Сиз антип калбайсызбы? Өзүнчө эле бир керсейип калат го. Анча депутаттарга тийип кетип атат. Эми статус ошондой болуп калышы мүмкүн, эми баягы орду бар да өзүнүн ошондой. Бирок ушул эле ойдон жүрө беребиз. Жөнөкөй боюнча. Жөнөкөй боюнча. Жөнөкөйлүк бул адамды Кичпейилдүүлүк, жөнөкөйлүүлүк ушул эле деми адамдык сапат. Адамдык сапаттын эң жогорку адеп аклагын бардык тарабан кылганга ушул нерсебизден жазбай эле ушул жүрө беребиз, Кудай кааласа. Эң сонун. Ооба. Анда Мырзабек ака, ийгилик каалайм. Рахмат. Жакшы ой пикир, жакшы максат, жакшы программа менен шайлоого аттаныпсыз. Рахмат. Эгер тагдырыңызга жазган болсо, биздин ушул интервьюда сиздин баягы программаңыз элге жакшы бир жеткиликтүү болгон болсо, пайдасы тийген болсо, элдин жүрөгүнө кире алган болсоңуз, сиз анда шайландыңыз, кеттиңиз эртеге. Депутат болуп ушул жерде уже чоң саясаттын казанына түшөсүз. Аллах тагдырыңызга жазган болсун. Туура. Рахмат. Азыр мына 1 сааттык интервьюда мен кээ бир суроолорду балким бербей калгандырмын. Ал суроону эл берсин. Элге жообун трибунадан айтыңыз. Ооба. Иш менен далилдеп бериңиз. Мен ушу ийгилик каалайм. Рахмат. Жөнөкөй экенсиз. Таза ойлонот экенсиз. Өзүңүз эмес, башка бирөөнүн үй бүлөсүн, башка бирөөнү ойлогон адам экенсиз. Коомго ушундай адамдар керек. Туура. Өзүбүздү ойлонгондон арылышыбыз керек да. Башкалар да өсүш керек, башкалар да бардыгы жакшы болуш керек да, жакшы жашаш керек, бактылуу болуш керек. Сизге эркин микрофон берейин эми. Бир шайлоочуларыңызга кайрылып коюң. Бюллетень канчанчы номерде, кайсы шайлоо округу, бир 2 мүнөттүк сизге бир эркин микрофон берейин, анан видеону жыйынтыктайбыз. Мен суранам, ушу видеонун астына Мырзабек аканын Токтор Мырзабек Сариевичтин Instagram аккаунтундагы, Facebook аккаунттарында жазып койдук. Ошо аккаунттарына катталып коюңуздар. Мындан кийин бүт ушу соцсет тармактарын өнүктүрүү боюнча биз сурушубузду да айттык. Депутат болуп барып калса, күнүмдүк жасаган ишин, апталык, айлык жасаган иштерин ушу өзүнүн соцсет тармактарынан буйруса отчет берип турат. Туура? Азыр бүт эле ошондой планда кетип атат. Сиз да ошондой пландасыз, туура? Керек экен, ооба. Сизге эркин микрофон берейин. Рахмат. Жыйынтыктайбыз ана. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештерим, урматтуу 8 шайлоо округунун тургундары, Алай, Чоң Алай, Кара Суу районубуздун Шарк айыл өкмөтү, Мады, Башбулак айыл өкмөттөрү. Баарыңыздарга ушул президентибиз түзүп берген мүмкүнчүлүктү пайдаланууга чакырам. Бардык талапкерлердин өзүнүн максаты, тилеги бар. Бирок ушу татыктуусун, ар тараптуусун, күчтүүсүн өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр менен кеңешип, агитаторлордун, тарапкерлердин басымына кабылбай, эркин добушуңуздарды берсеңиздер. Бул мүмкүнчүлүктү президентибиз түзүп атат. Бул тарыхый жаңылануу да. Тарыхый жаңылануу. Мындан ары ар бир элибиз эркин добуш берип, өзүнүн жүрөгү менен кеңешкенге жетсеңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Шайлообуз жакшы өтсүн, тынч өтсүн, элибиз татыктууларын шайлап алсын, өлкөбүз өссүн. Ар бир кыргызстаныбыздын жараны бактылуу болсун, бакубат болсун, жакшы өмүрлөрдү сүрүшсүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
Мен 8 шайлоо округунан аттандым. Номерим 13. Жүрөгүңүздөр менен кеңешип, добушуңуздарды бере бериңиздер. Рахмат. Урматтуу эл журт, учурдан пайдаланып, ушу жалпы кыргыз коомчулугуна, кыргыз элине айтып өтөйүн. Бул шайлоо, бул сыноо. Биз талапкердин акчасына карабайлы. Сиз ага агитатор болсоңуз дагы, анын айлыгын алып, баягы добушту милдет катары мойнуңузга албаңыз. Туура. Бирок жүрөгүңүз менен ойлонуңуз. Сиз ага иштеп бериңиз, бирок жүрөгүңүз менен кеңешип көрүңүз. Кокту колотко, айыл айылга, көчө көчөгө, уруу урууга, район районго бөлүнүүгө жол жок. Ушундай ойлонолу, туңгуюктан чыгалы, татыктууну тандап алалы. Ичинде жакшы бир ойлору кайнап жаткан жаңы жүздөрдү шайласак, балким жаңы саясатчыларды, иштеп бере турган адамдарды бизге алдыга Аллах Таалам бир белек катары тартуулап аткандыр. Баарыңыздарга ушул сөздү айткым келет. Шайлоодо бөлүнбөйлү, тазасын тандайлы, татыктууларды шайлайлы. Бүгүн мына биздин интервьюда Мырзабек Токторов болду. Алай шайлоо, Алай, Чоң Алай, Кара Суу шайлоо округдарынан 8-чи округдан чыгып атат. Бюллетен номери 13 экен. Дагы бир жолу эске салам. Аккаунттарын дагы белгилеп койдук. Буюрса мына болгону 5-6 күн калды. 5-6 күндөн кийин тагдырлар чечилет. Эгерде ушул интервьюда кимдир бирөөнүн бир намысына шек келтирип, бир сөз киргизип койсок, билесен туура эмес айтып койгон болсок, биз кечирим сурайбыз. Бирок болгонун болгондой интервью кылдык, жасалмай эч нерсе жок. Биз тез кабар борбордук шайлоо комиссиясынан атайын аккредитациядан өткөнбүз. Биздики дагы баардыгы мыйзамдуу. Башка талапкерлерден деле интервьюну ала беребиз. Убакыт бар, байлансаңыздар болот. Сизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз, Ылайым. Депутат болуп барып калыңчы. Рахмат. Кудай кааласа. Кудай буйрса, депутат болуп калсаңыз куттуктап, интервью алган элемде куттуктап кабинетиңизге барам. Ушул сиздерди сиздер ушу жамаат өзүңүздөрдүн ишиңиздерге ушунчалык так, ар бир тармак ушундай болсо дейм да. Жалпак, жеңил, карапайым, жөнөкөй ушундай болсо дейм да. Рахмат сиздердин жамаатка. Рахмат, ийгиликтер Бар болуңуз. Рахмат. Ийгилик коштасын. Рахмат. Номер 13. Номер 13. Номер 13. Добуш бериңиздер. Ассаламу алейкум. Рахмат.